Саламатсыздарбы достор? Достор, биз сиздер менен эң кызыктуу темага келип жеттик. Ал тема достор CSS деп аталат. Бүгүн сиздер менен биз CSS тилин үйрөнөбүз. Достор, CSS тили бул HTML документти стилдөө үчүн колдонулган тил. Ал HTML элементтерин кантип көрсөтүлүшү керектигин сүрөттөйт. Достор, биз өткөн сиздер менен тегтер жөнүндө өткөнбүз, өткөн сабактарда тегтерди браузерден тегтердин жардамы менен биз элементтерди, мисалы тексттерди браузерден чыгарып алганбыз. Эми достор, караңыздарчы, бул жерде биздин текстибиз жөнөкөй стилсиз турат. Башкача айтканда, бул жерде жөн гана скелет турат да. Эми достор, бул тегтерди биз CSS тилинин жардамы менен силдеп аябай кооз сайттарды түзсөк болот экен достор. Мисалы, бул жерде сайттарды караңыздарчы, аябай кооз сайттар. Бул сайттар достор CSS тилинин жардамында түзүлгөн. Караңыздар, бул жерде сүрөт турат, сүрөттүн үстүндө текст турат. Бул нерселердин баардыгы достор ошол CSS тилинин жардамында түзүлгөн. Караңыздар, бул жерде кнопкалардын түзүлүштөрү, сүрөттөрдүн жайгашыштары бул CSS-тин жардамында түзүлгөн достор. Биз CSS менен тегке CSS-ти кошуп атканда айтабыз да, бул тег веб-сайтта кандай түрдө жайгашышын көрсөтөбүз. Мисалы, H1 теги бизде кызыл болсун, H1 тегинин тексти бизде сайтыбызда кызыл болсун, же болбосо баштамгалар менен болсун дегенибизде, ал CSS тилинин жардамында түзүлөт достор. Эми достор, CSS-ти түзүүнү үйрөнсөк, мисалы, CSS дагы бул HTML тили сыяктуу эле HTML иштетилген редактордун ичинде иштейт. Эми CSS түзүш үчүн биз жаңы барак ачабыз достор. Ал жаңы баракты сактап атканда биз бул жерге CSS деп өзүнчө барак ачып алалы. Биздин HTML баракчалар менен аралашып кетпеши үчүн CSS деп ачтык. Жана бизде main деген CSS болсун. Main деп туруп, анын форматын биз HTML баракчаны түзүп атканда анын форматын HTML деп көрсөттүк го. Эми бул жерде CSS-ти түзүп атканда CSS деп форматын көрсөтөбүз достор. Эми достор, келиңиздер, биз бир CSS түзүп көрөлү. Бул жерде буларды өчүрүп туралы да ашыкча. Биздин H1 элементин стилдеп көрөлү. H1 элементибизди стилдегенде биз биринчи тегтин атын жазабыз. Бул жерге кайсыл тегти, кайсыл элементти стилдешибиз керек болгонун жазып туруп, андан кийин фигурду кашана ачып, ал кашанын ичине касиетти жазабыз. Мисалы, биздин бул H1 элементинин түсү, текстинин түсү, касиети color жана мааниси кызыл болсун десе, биз бул жерге color red деп жаздык да. Эми бул CSS-ти биз өзүбүз кошуп атканда достор, hit бөлүгүнүн ичине link деп жазып туруп, линктин ичинде rel деген атрибут бар, ал жерге көрсөтөбүз. Биз бул стилде кошуп атканда style sheet деп айтабыз. Анан жана тиги болсо текстик стиль болот. Эми ошол биздин CSS-тин адресин көрсөтөбүз хрефтеп деп. Мисалы, биздин CSS-тин адреси CSS папкасынын ичинде main файлындагы CSS коштук да. Эми буну браузерден иштетип көрсөк достор, color red дедик. Браузерден иштетип көрсөк, караңыздарчы достор, биздин H1 элементибиздин цвети
кызык болду. Эми бул жерге ошол эле h1 элементине башка стилдерди кошуу үчүн ушул жерде бул жердеги бүтүрдүү символдун жардамында жаап стилибизди, андан кийинки стилибизди ачып алсак, жазып алсак болот. Мисалы, кийинки стилибиз text align center деп жазалы. Биздин текстибиз бул тема же заголовок деген текстибиз биздин браузердин центрине жайгашсын десек, бул горизонталдык центр боюнча горизонталдык боюнча центрине жайгашсын десек, ушундай text align center десек, биздин текстибиз экран боюнча центрде жайгашып калды. Мисалы, андан кийин мисалы ошол текстибиздин асты сызылган болсо дей турган болсок, же текстибиздин размерин айта турган болсок, font size деген бар. Биздин текстибиздин размери 24 пиксель болсун десе, көрсөтөлүм иштеп караңыздар, кичирейди. Ал эми 44 болсун десек, текстибиз чоңойду. 84 болсун десек, текстибиз аябай чоң болот. Көрдүңүздөрбү? Достор, ушундайча биз HTML элементтерин CSS стилинин жардамында стилдеп алсак болот, достор. Бул жерде стилди жазып атканда алгач тегибиздин кайсы элементти стилдегибиз келген болсо, ошол элементти жазабыз дагы, андан фигурду кашан ачып, анын ичинде стилдерибизди жазып кетебиз, достор. Ошондой эле, достор, айта кетейин, CSS'те комментарий кандай алынат? Комментарийди, достор, Ctrl, Shift жана слэш деген клавиатурадан басып, слэшти бассак, комментарий ушундай түрдө алынып калат. Эгер сиздер оңойрок болсун десеңиздер, Ctrl, Shift, слэшти бассак, комментарий жазылат. Эгерде өзүңүздөр комментарий кылабыз десеңиздер, алгач слэш ачылат жана звездочка, жылдызча ачылып, андан кийин жылдызча, андан кийин слэш жабылышы керек, достор, бул жерде. Биздин комментарий деп жаздык. Бул комментарийди, достор, браузер окубайт дагы. Бул жерде комментарийден башка маанилерди окуйт, комментарийибизди окубайт. Ушундайча, достор, CSS'те слэш жылдызча, андан кийин слэш кайра эле жылдызча слэш менен комментарий жаап, комментарий түзсөк болот, достор. Достор, биз HTML'де CSS кандай иштерин, кандай түзүлөрүн үйрөндүк, достор. Эми кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.